сіздерден келген кезектеги суроолорго жооп берүүнү баштаймын. Кайсы дарыларды ичсем болот? Менин хронический панкреатитим бар. Демек, сизде кандай гана диагноз болбосун, ал өзүнүн симптомдорун байкатпаса, жалпылап айтканда сизде даттануулар болбосо, анда дары ичүүгө муктаждык болбойт. Албетте, кээ бир ооруларда сизде эч кандай симптом жок болсо дагы дайыма дары ичип жүрүүгө муктаждык бар. Мисалы, сизде кант диабети бар болсо, тамактануудан кийин жана андан мурда ичиле турган дарылар болот. Ошондой эле сизде жогорку кан басым оорусу болсо, анда дагы ошол күн сайын дары ичип турууга муктаждык бар. Мындай оорулар дагы бар, бирок көпчүлүк ооруларда дары ичүүгө муктаждык жок. Мисалы, ошол эле хронический холецистит деп коелу, пиелонефрит деп коелу. Ошо сыңары панкреатитте дагы сизде дары ичүүгө муктаждык жок. Себеби буга чейин бир ирет ооруган болушу мүмкүн дагы, анан жакшы болгонсуз. Өз аты менен хронический деп турат. Мурда ушундан жабыркап калгансыз дагы, ошонун негизинде бир аз сизде түйшүк болгон, азыр жакшысыз. Ошондуктан панкреатит болсоңуз дагы дары иче бербейсиз. Эгерде ооруксунулар болсо, айрыкча сол жакта, арка жактарыңызда оорулар болсо, тамактын сиңиши кыйын болсо, ошол учурда гастроэнтеролог же терапевт врачтын сунушу менен кайсы бир дарыларды ичүүгө сизде муктаждык бар. Болбосо дары ичпейсиз. Кутман күн Аймерим. Ушундай. Анан эфир учурунда ошол сиздер тараптан суроолор жазылса, аларга дагы жооп берип турам. Бул жактан дагы суроолорду окуп, буларга дагы жооп бермекчимин. Эфирди колдоп отургандарга ыраазычылык билдирем. Арго гепатосол деген дары ичип жатам. Поджелудочныйга ошону ичсем болобу же креон ичейинби? Эгерде сизге врачыңыз ушул дарыны жазып берген болсо, демек ушуну иче беришиңиз керек. Анан креон дагы жакшы дары. Негизи эле кайсы врачка барбаң, ал сизге сөзсүз түрдө кандайдыр бир сунуштарды айтат. Ошол айтылган нерселерди аткарыш керек. Улан, кандайсың, иштериң болуп атабы? Шүгүр, рахмат. Өзүңүз жакшырөспү? Азыр турдум. Ой, Аймерим, дагы бир аз жата турбапсың да. Панкреатитке кайсы дарыны ичүү керек? Суроо демек кайталангандай болуп калды. Жанагы суроо менен ошондо айтканымдай, панкреатитке дары ичилет. Эгерде сизде ооруксунулар болсо, тамактын сиңиши кыйын болуп жатса, ошондо гана панкреатитке дары ичилет. Башка учурда панкреатитке эмне кылыш керек? Албетте, бир аз тамак ашты мүнөздөп жеш керек болот. Ашыкча майлуу болгон тамактарды жебейсиз, таттууларды дагы жебейсиз. Жок, жалпы терапиялык врачмын. Урологиялык деле айрым суроолорго жооп бере алам, бирок баарына эмес. Ошондуктан сурооңуз болсо жазып көрсөңүз болот. Айрандын суусун ичсе болобу? Өтө таш бар. Айрандын суусун сыворотка деп коебузбу? Бул суусундук деп коелу. Өттөгү ташты козгоп койбойт, же башка бир зыяны жок ал органыбызга. Ошондуктан иче берсеңиз болот. Илимий так аныктама жок, ушул суусундук кайсы бир органды жакшы кылат деген. Бирок көпчүлүк айтып жүрөт, ушуну ичсе ашказанды жакшы болот деп. Жана мындан жакшы болгондор көп. Ошондуктан ушул суусундукту иче берсеңиздер болот. Эч кандай зыяны жок. Кечээ үйгө мейман келди, үй жыйнап таң. Аймерим. Арыктоо курсуна кандай катышабыз? Арыктоо курсуна катышыш үчүн WhatsApp'тан жазыш керек. 0504 44 55 28 номерине. Анан байланышасыздар. Эмне үчүн ушул курсту жүргүзөм? Ушуну айтып өтөйүнчү. Тилекке каршы мен мисалы арыкташ үчүн мынаны кылыңыздар десем, баары бир аны аткарбайсыздар. Эгерде көзөмөл астында дайыма бир түрткү берип турчу болсом, ошондо натыйжа жакшыраак болот. Ошол максатта арыктоо курсун жүргүзөбүз. Менде бир гана арыктоо курсу эмес, салмак кошуу курсу дагы бар. Эсиңиздерге салып коеюн. Кант диабетинен жабыркап жүргөн бейтаптар үчүн дагы туура тамактануу, дарыларды корректировкалоо,
Андан сырткары дагы кантип туура ошол оору менен күрөшүш керек, ошол боюнча дагы курс ачканмын. Ошого дагы катышсаңыздар болот. Саламга, мен грипп болуп жатамын, азитромиз ичип жатам, боло береби? Эми ичип баштапсыз, эчкур дегенде бир 3 күн ичип коюңуз. Бул таблетканы бир күндө бир эле маал ичилет. Анан негизи грипп болгондо дары ичилбейт да. Сийип бүткөндө кайра сийип чыгып кетет, синдигим ак болуп жатат ал эмнеден. Өзү негизи бир аз көбүрөөк отуруш керек да ажатканада. Шашылып эле чыгып кетпеш керек, айрыкча эркек адамдар. Анан заара кылганда дагы туруп эмес, олтуруп кылыш керек. Мен эркекмен деп эле туруп эле кое бербеш керек. Ошондо жакшыраак бошонобуз. Баарыныгы эле чыгат, баарыныгы эле артынан тамчылат. Ошондуктан шашылбай бир аз отуруңуз. Ошондо толук бошоносуз дагы, и жыргап дагы каласыз. И анан дароо эле аркасынан бир жарым сааттан кийин де келинге муктаждык боло бербейт. Анан сууну бир аз көбүрөөк ичиңиз. Сиз ак болуп жатат депсиз, эми ар кандай болот да, ал тамак ашка деле байланыштуу боло берет, ичкен нерселерге дагы байланыштуу боло берет. Негизи ушул зааранын түсү ач сары болуш керек да, ошондо норма болот. Кантип салмак кошобуз? Албетте калорияны көбөйтүш керек болот. Ошондо бул мүмкүндүк сизде пайда болот. Бирок салмак кошкондо дагы жөн эле май катмарды көбөйтүүгө эмес, булчуң массаны өстүрүүгө аракет кылыш керек. Ошондо салмак кошулса, сизде туура аракет болгон болот да. Май катмарды көбөйтүү бул салмак кошуу болуп эсептелинбейт. Туура жол менен салмак кошууга аракет кылыңыздар. Анан ушул ордуна дагы бир ирет айтып өтөйүн, салмакты азайтууга караганда кошуу кыйыныраак. Ошондуктан сөзсүз түрдө дыкат и көбүрөөк аракеттениш керек болот салмак кошуш үчүн. Кээ бир адамдар салмак кошо алат, кээ бир адамдар тилекке каршы кошо албайт. Кызым 15 жаштагы нервтенгенде бети сайгылашып чыгат. Эми ар кандай болот да, баарында эле болот бул нерсе. Кээ биринин бети кызарып дагы кетет, туурабы? Муну оору катары карабайсыз. Бул нормалдуу эле көрүнүш. Урсасан менен эссенциал дарылар бирдей болобу? Негизи ошондой десе дагы болот. Экөөнүн бир учурда ичпегениңиз эле жакшы. Экөө тең өттү айдап берет, боордун клеткаларын бекемдеп берет. Эссенциал жакшыраак. Ассаламу алейкум, доктор, жүрөк нормада канча согот? Алейкум ассалам. 60-тан 90 жолуга чейин согот 1 минутада. Эгер 60-тан аз соксо биз брадикардия дейбиз, эгер 90дон жогору соксо анда тахикардия деп айтабыз. Эгерде мисалы чуркап келип анан саначу болсоңуз, албетте анда көбүрөөк чыгышы мүмкүн. Бул норма эле. Анан адатта, нормада тынч отурганда санаганда ошондой чыгыш керек 60-тан 90го чейин. Рахмат. Көп уктаймын, бирок уйкуга тойбоймун. Алсырап чарчай бергем. Себеби барбы? Албетте себеби бар. Мындан сөзсүз эле оору издештин кереги жок. Балким ар бир кийинки күнүңүзгө план түзбөшүңүз мүмкүн. Ушул деле бизди чарчата берет. Анткени жашоонун эч кандай кызыгы болбой калат кээ бир учурларда. Ошон үчүн улам жаңы күнгө күн мурундан бир 2-3 мүнөт убакыт коротуп, жакшы бир план түзүп коюш керек да. Ошондо ошол иштерди бүтүрөм деп эле чарчабай күнүңүздү берекелүү өткөрөсүз. Маанилүү иштерди күндүн биринчи бөлүгүнө түзүш керек. Тамагым кысып жатат. Эми бул суроого кандай жооп берсем? Ушуга карап туруп эле бир диагноз чыгара коюш кыйын. Балким щитовидный железаңызды УЗИ кылдырып көрөсүз. Анан ошону көрсөтүшүңүз керек да. Эмне кылсам болот? Айтып өттүм, мен жин келсе кабыгым биригип калат. Ошондой болот. Мойнум толук бурулбай жатат, ооруп. Көнүгүү жасашыңыз керек да. Күнүгө бир аздан көнүгүү жасап туруң. Ошондо бара бул нерсе ошол булчуңдарды машыктырып, албетте 365 градуска бура албайсыз, эчкур дегенде 100 градуска чейин бура ала турган болуп каласыз. Кээкеде бутум иштебейт. Эми бул болуп эле турчу нерсе. Тынчсызданбай эле коюңуз. Энергия жок, депрессия болом. Ошол сизде алдыга болгон бир умтулута турган максат жок да. Ошол нерселерди аныктап алсаңыз, анан чарчоону билбей деле каласыз. Суроолорго жакшы жооп берип жатасың. Чоң рахмат.
ыраазычылык билдирем дагы сизге. АСД магний водородго кандай дейсиң? Энем негизи магний бул өтө пайдалуу нерсе. Жада калса муну врачтын сунушу жок деле кээде ичип тура берсеңиздер болот, анткени организмге өзүнүн пайдасын тийгизип тез эле андан чыгып кетет. Ошондуктан магнийди иче берсеңиздер боло берет. Анан АСД боюнча айтып өтөйүн. Бул нерсени мен өтө жакшы биле бербейм. Ошондуктан муну ичиңиздер деп дагы, ичпеңиздер деп дагы айтпаймын. Бирок именно ушул АСДны колдонуп жакшы болдум деген фактыларды укканмын. Айрыкча жанагы ооруканадан эми чыгарылат да баары бир баягы залалдуу шишик оорусун билесиздер да, рак. Ушул оорудан ушул АСД менен жакшы болуп кеттим дегендерди мен укканмын. Өзүм көргөн эмесмин, бирок ушундан жакшы болгондорду укканмын. Балким ошолорго пайдасы болсо керек. Кандай инфекция бар болсо, сөөк, муундар ооруйбу? Инфекция эки түрдүү болот: вирустук жана бактериялык. Экөөсүнүн тең өзүнүн бир белгилери болот. Анан бактериянын өзүнчө бир канча түрү бар, вирустун дагы өзүнүн бир канча түрү бар. Аныкташ керек кайсынысы экендигини, ошого жараша антибиотик, балким вируска каршы дарылар сунушталат. Анан албетте симптом бербей койбойт. Биринчи эле симптом бул дене табынын көтөрүлүшү, анан алсыздык, табиттин жоголушу жана башка көптөгөн симптомдорду санай берсе болот. Негизгилери ушулар. Улан ака күндө кофе ичем, ошону ичсем башым оорубай, кантип токтотсом болот кофе ичкенди? Эми бул сен үчүн бир адат болуп калыптыр да. Токтотушуңун кереги жок, кофе зыяндуу эмес, иче бер. Зобду кантип кетирсе болот, ТТГ гормон көтөрүлүп кете берет. Көптөн бери Элтраксын ичем. Консультацияга жазылыңыз. Ушул эмеден личкадан жазсаңыз болот, же болбосо 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазсаңыз сизге кеңеш берем. Сөзсүз түрдө кеңеш алуу төлөмдүү болот. Унутпаңыздар. Острый артрит экенмин, бирок лечение алдым, жакшы боло албадым. Балким бирок лечениянын туура эмес деп айта албайбыз. Бир аз болсо дагы жакшылангандырсыз. Эми бара жакшы болуп кетет. Сиз кандай врачсыз? Негизи биринчи бүткөн нерсем бул эндокринологдо гормоналдык оорулар боюнча кант диабети, ашыкча салмактуулук, салмактын жетишсиздиги жана башка оорулар. Бирок азыркы учурда терапиялык багыттагы бардык суроолорго жооп берем и дарылайм дагы. Мисалы гастроэнтерология боюнча тамак сиңир органдарынын оорулары, бөйрөк оорулары боюнча, анча-мынча нерв оорулары боюнча дагы жакшы кеңештерди бере алам. Албетте өтө жакшымын деп айтуудан алысмын, бирок буюрса жакшы кылып келатабыз. Өтүм жакшы иштебейт экен, боорумда май басыптыр, эмне кылыш керек? Боорду май басканым бул дайыма ток жүрөт деген диагнозда. Анан баары бир боордун функциясын көрүш керек. Консультацияга жазылыңыз. Апаң көп ичпе, зыян деп айтат го. Ач карынга ичпесең жакшы болот. Жок, такыр жардам болбоду. Такыр жардам болбосо анда башка ревматологко барып көрүңүз. 20 жылдай тынбай Eutrox ичсе аллергия болобу, денеге жара чыгып баштаган? Жок, андан эмес. Себеби мисалы именно ошол Eutroxтон аллергия болчу болгондо буга чейин эле болмок да, башка нерседен болгон ал аллергиясы. Ассаламу алейкум, кандайсыз врач? Алейкум ассалам. Жакшы, рахмат, өзүңүз? Кандай инфекция болсо да сөөк? Жооп бердим бул суроого. Алейкум ассалам. Менин сол колум бир аз уюганда. Мас сүйкөп туруңуз, ошондой болгон учурда көнүгүүңүз, машыктырыңыз өзүңүздү. Мен Ош шаарында Аксон деген клиникада иштейм. Аксон деген клиника жазылып, анан келсеңиздер болот. Көрүнгөнү уктасам колум уктап кала берет, эмнеден болот? Басып жатсам да уктап калат. Бул, конечно, бул нормал. Эгер басып жатып калса, бардык эле адамдын колу уктап калат. Кээде болуп турат. Бул нерсеге бир терс эме оору издебей эле коюң дейм да бул нерседен. Менин неберемдин бутунда, сырт жанында, анан үстү жагында сөөк өсүп чыгат, басканда ооруйт дейт. Айтат эми. Ачыгы муну мен биле албадым. Муну ортопедтен сурайсыз. Ортопедке кайрылыңыздар бул маселе боюнча. Айыл тайысты канча чыгыш керек нормада?
ар лабораториянын референтный значениясы ар кандай болот да, көбүнчө 41-ге жетпеш керек. Ошондо норма болот. Жүрөк титиреп врачка барсам адаптол деген дары жазып берди. Иче берейинби? Ичип туруңуз, өтө көп убакыт ичпей эле коюңуз, бир 10 күнчө. Жүрөгүңүздүн титирегени демек бул жүрөктүн оорусу эмес экен да. Текшерип көрүп, ушуну жазса керек. Адаптол сиздин ушул тынчсызданууңузду жогото турган таблетка. Врач лиамблоз курс болсо кандай дары менен лечение кылса болот? Ачыгы инфекционист врач жакшыраак жооп бермек. Менимче жанагы куртту түшүрчү альбендазол деген дарылар бар го, ушундай дарылардан ичсеңиз жакшы кылат болуш керек. Бир жума ичесиз, бир жума токтотосуз, дагы бир жума ичесиз, дагы бир жума токтотосуз. Кальцийди иче бересем болобу? Кызым алган таптуу экен деп ичпей жатат, кургак экен. Эми дары ар кандай болот да, жагымдуу болушу шарт эмес. Иче бериш керек, сөзсүз пайдасын тийгизет. Сиз частный клиникада иштейсизби, жаткырып лечение кыласызбы? Ооба, жаткырып дагы лечение кылам. Келсеңиздер болот. Менин телефон номерин билгендер болсо жазып коюңуздарчы суранычы, эмеге коюп коелу байланыша тургандарга. Моюнга майда точкадай эт өскөн эмнеден боор болуп калгандан эмеспи? Моюнга майда точкадай эт өскөнү эмнеден боор толуп калган? Жок, андан эмес. Бул жанагы эми деп папиллома деп коебу эле, ошондой нерселер. Коркунучу жок. Бул эми жашоо образы өтө жакшы эмес, өзүнө жакшы карабайт деген нерсе да. Иммунитет көтөргөнгө кандай витамин ичиш керек? С витаминди ичиңиз. Ош шаарында врач иштеген жериңиз, мен лечение кылайын дегем. Макул, телефондон байланышып келиңиз, же болбосо азыр жазып албаган болсоңуз, личкага жазып кое бериңиз, сообщение алып, ошол жерден номеримди сизге берем. Аксондо иштейм. Лимфомага анализ таза чыгып, лимфома чоңоюп атат, эмне кылайын? Деги бул маселе боюнча онкологияга көрүнүш керек болуп калат да. Мен анализ тапшырдым, ферритин 5 экен, кандай дарыланыш керек? Ферритин жетишсиз болсо, ошону толукташ керек болуп калат да. Номериңиз эсимден чыгып калды, чатак болуптур да эми. Бишкектесизби балам? Жок, мен Ош шаарында жашайм, иштейм. Башым өтө көп какачтай берет, майланышып, эмне кылсам болот? Кофеин бир аз ашказанды сезгентиши мүмкүн да, эгер ач карын иче турган болсоңуз. Ошон үчүн ток карынга ичкениңиз жакшы. Эгер ашказан оорубаса, балким зыян жок, бирок баарыбыз деле баары бир көпчүлүгүбүзгө деп айтайын, баары бир жанагы гастрит деген нерсе бар. Ошон үчүн ток карынга эле ичкенге аракет кылыңыз. Эстедиңиз, эмне кылсам кетет, жаңы эле пайда болду. Эми буга өтө чоң бир маселе катары карабаңыз, буюрса кетет. Ал үчүн мисалы эрте уктаңыз, 10-11 уктаганы жатыңыз. Дайыма ушундай кылыңыз. Анан таза суу ичиңиз, жанагы ширин сууларды ичпей жүрүңүз. Анан тамак аш рационуңузду мүмкүн болушунча байытыңыз. Ошондо жакшы болот. Аксон клиникасындамын, телефондон байланышып келесиздер. Моюн остеохондрозунда лечение кыласызбы? Бардык ушул маселелерге буюрса жардам бере алам, келсеңиз болот. Ислам, келе бериңиз. Катып калды эфир. Эми кайра калыбына келдиби? Онкологияга көрүндүм, бирок диагноз кое албайт да. Россияга Россиягача келдим. Кандайча кое албайт? Баары бир бирөө болбосо бирөө муну аныктайт болуш керек. Доктор, катып калдык какач боюнча кайра айта аласызбы? Какач боюнча кээде айтып өттүм го, жанагы ысык тамактар жегенде дагы жоголуп кетет да. Анан шампунун жакшыраагын колдонуңуз. Эми билесиз да, жанагы айран менен жууш керек деген дагы жерлери бар. Ошолорду дагы кылып көрүңүз, буюрса жардам берет болуш керек. Бетти дак эмнеден болот, качан жоголот? Бетти дак эмнеден болот? Бетиңизде дак түшкөнбү? Пигмент деп коебуз. Особый эле муга дагы бир аныктама бериш кыйын. Жада калса жанагы кожный врачка барганда деле алар дагы буга так бир эме бериш кыйын да. Лечение кылып, жакшы кылып жибериш кыйын болуп калат. Ички органдарды, боорду, бөйрөктү бир катар текшертип кое бериш керек. Катталгандарга рахмат. Эрозивный гастрит дарыласа болобу, толук айыгабы? Буюрса,
ушул оорудан толук айыксаңыз болот. Ислам, келиңиз сизди мен дарылап берейин. Кайсы клиникада түшүнмөдүм. Аксон клиникасында, микрорайон Төлөйкөндө. Көп кекирем, шылаңы жутсам гастрит дейт, дары ичтим, бирок кекиргеним калбай койду. Эми кекирген коркунучтуу деле эмес го, жаман деле эмес го. Кекирип коюп жүрө бериңиз да, тамакты азыраактан жеңиз. Тамарага рахмат. Алейкум ассалам. Менин балам 16-да, бетинде ак бүдүр бар да, эмне кылса болот? Бетинде ак бүдүр бар да, эмне кылса болот? Тери оорулары боюнча чындыгында мен өтө бир жакшы кеңеш айтышым кыйын. Эгер бирөө болсо, эч нерсе эмес, анан көбүрөөк болсо кожныйга сөз көрүнүш керек болуп калат. Мен ичинен часык жит чыгат, эмне кылса жоголат. Иштен жагымсыз жит чыкканы бул өтө көп себептен болот да. Боордон болот, бөйрөктөн болот, ичегилерден болот, организмде курт болушу мүмкүн, ашказандан болушу мүмкүн. Биринчи кезекте ооздун өзүн караш керек болуп калат. Жалпылап текшергенде аныкталат бул нерсе. Эмнеден экендигин аныкташ керек. Анан дагы бир жакшы бир сунуш айтып коеюн сизге. Жанагы мисвак деген бар го, жыгач. Ошол менен щеткалап жүрсөңүз, ооздогу жагымсыз жыттарды жакшы кетирип берет ошол. Чачым аябай түшүп жатат, маңдай жагым. Чачтын көп түшкөнү бул эми ата энесинде болгон нерсе балада дагы болот деп тыянак чыгарабыз да көбүнчө. Андай болбосо, гормоналдык фонду бир көрүп кое бериш керек болот. Анан көп бир тынчсызданып жүргөн учурларда дагы көп чач түшүшү мүмкүн. Изденип көрүш керек болот себебин аныкташ үчүн. Ошол себептердин бирөөсү. Сизди көп көргөн врач буюрса, сизге барам, лечение кылып бересиз, сону кылып. Кудай буюрса, жакшы кылып дарылап берем, келе бериңиз. Как набрать вес худому? Салмак кошуш үчүн калорияны баары бир көбөйтүшкө туура келет. Анан дагы мисалы салмак кетириш үчүн тамак жеп туруп анан кыймылдаш керек болот да. Салмак кошуш үчүн тамак жеп туруп анан эс алыш керек да. Шуну дагы колдонуп көрүңүз. Саламатсызбы, жүрөккө түшсөм, бирок чоң дейт, эмне кылыш керек? Жүрөк чоңойгону бул тилекке каршы жакшы эмес. Кардиолог буга жакшыраак жардам берет деп ойлойм. Эмне сизге айткан болсо, ошону аткарыңыз. Бөйрөктө киста бар дейт, эмне кылыш керек? Наблюдение. Только бир жылда 1-2 жолу УЗИ кылдырып, салыштырып турасыз да мурунку менен кийинкини. Чоңойбосо эле эч нерсе кылыштын кереги жок болот муну. Рахмат, Аллах разы болсун сизден. Амин. Кызым 12 жашта, чачына актар көбөйүп кетти. 12 жашта элеби? Гормондорун көрүш керек обязательно. Канча сом болот? Бир курс лечение. Больницага жатып лечение алыш күнүнө 2200 сомдон санай бересиз, канча күн жатсаңыз дагы. Дары дармеги, анализдери, УЗИ, ЭКГ бардык врачтардын консультациялары ушунун ичинде. Сиз жатасыз, болду, акчасын төлөп жата бересиз. Тилим ак шлак болуп кете берет, жуусам деле 2 күндө эле ошол. Тамактануу рационуңузду бир өзгөрткөнгө аракет кылың, байытың, буюрса жакшы болуп болуш керек. Менде да боор, киста бар. Сизге дагы ошол жооп, кистаны байкап туруш керек болот. Бир жылда 2 жолу УЗИ кылдырасыздар. Остеохондроз лечение кыласыз. Келе бериңиздер, остеохондроз дагы лечение кылабыз. Кантип арыктаса болот деген суроо жазып алыпмын. Негизги нерсе арыкташ үчүн диета кылыш керек деген түшүнүктөн алыс болойлу да. Себеби мисалы диета кыла турган болсоңуз, бул балким салмак таштайсыз, кыска эле убакытта кайра салмак кошулат, жада калса андан дагы көп болуп кетет. Ошон үчүн диета деген түшүнүктөн алыс болушубуз керек, туура тамактанууга өтүшүбүз керек. Ошондо салмакты кетиресиз дагы, ал калыбына, ошол мурдагы калыбына келбейт. Эс тутумду калыбына келтириш үчүн кайсы витамин? Бул нерсе үчүн витамин ичүүнү мен китеп окууну сунуштайм. Сөзсүз эле окуучулар же болбосо студенттер окуш керек деген тыянакка барбайлы. Ар бир адам китеп окуган аракет кылыш керек, өзүнө кызыккан бир темаларда. Ошондо себебин издеп көрүшүбүз керек болот да. Моюндун арты дөмпөйүп калат го, эмне кылса болот?
ошол жерде массаж кылыш керек да, жакшылап массаж кылдырыш керек, көнүгүү жасаш керек, йога менен башташ керек буюрса, ошондо жакшы болот. Андан башка эч кандай буга дары дармек жана башка ыкмалар жок деле. Больничный бересиздерби? Өтсөк жок, тилекке каршы бизде андай нерсе жок болуш керек. Бирок мен бир дагы сурап көрөм. Мурда берилбейт эле да. Балким бар болсо азыр болгон болушу мүмкүн. Мен сиздерден келген суроолордун баарына жооп бердим. Бул жактан дагы жазып алган суроолордун баарына жооп алдыңыздар. Эми ушул алынган жоопторду колдонуңуздар, түшүнгөнүңүздөрдү. Саламатсызбы? Давление 160-100 көтөрүлүп атат. Эмне кылсам болот? Эмне кылат элеңиз? Дарысын ичиш керек болот да. Давленияны түшүрүп турган дарыларды. Бул жерден таблеткалардын аттарын айтпай эле коеюн. Консультация кылыш керек, ошондо сизге дары жазылат. Сиздеги ситуацияларга карап туруп. Себеби бардык эле дарыны подряд жазып коюшу мүмкүн эмес. Ар бир адамдын өзүнө жазылат. Моюнда бөйүп кеткен, операция кылып алдырды. Моюндан бөйүп кеткен. Ал өсүп кеткен турбайбы? Турабы өсүп кеткен. Эми башка нерсени элестетипмин. Буюрса эми жакшы болор. Өзүңүздөрдү жакшы караңыздар.